Саламу алейкум, туғандар. Қандайсыңар? Жақсы. Ошол группада айттым эле. Администрация президенті Российской Федерация бүгін қат жолдайын дедим эле. Ошо боюнча жолдой кетип атам. Бир 10 минут, 15 минутта жетип калсам керек. Туғандар, эми бул мен как активист катары жарандык милдеттим болчу. Себеби мен андай кара албайм, андай беспределчимди. Орустар айтканда, оштогу беспределди мен кара албайм. Кыргызстандагычы азыр эми моюнга алыш керек да, бандиттер басып алды, каракчылар басып алды бийликти, туурабы? Анан ошону айтып кетерим мен силергечи, туугандар. Азыр катты жолдоп атам. Ошо Кыргызстандан келген бийлик, азыркы бандиттердин бийлиги боюнчачы. Ошо боюнча азыр кат жазып атам. Себеби булар менен мамиле кылбаңыз. Себеби булар кыргыз элинин атынан чыга албайт. Булар мыйзамсыз. Качан гана мыйзамдуу бийлик келгенде, ошондо мамиле кылсаңыз болот. Анан Кыргызстанга кандай жардам бере турган болсоңуз, бул убактылуу бандиттердин бийлиги менен через ошолор эмес, прямой ар бир кыргыз жаранына жардам бериңиз деп суранып, азыр катына чөнтөгүндө кат кетип атат. Мына катына. Ошону азыр барып берем. Аудиенция алганга да аракет кылам. Аудиенция береби бербей билбейм. Эми бул чоң мировой масштабтагы держава президент болсо, женекей мага окшогон женекей жаранга береби бербей билбейм, бирокчу. Ошон үчүн туугандар, азыр мен жетип прямойго чыгам, кирип чыкканымды көрдүм. Бирок кирип атканда берки ФСО охранасы телефондорун алып коет экен ал жердечи. Ошон үчүн мен азыр даярданып кетип атам, каттарымды алып аракет кылам ушу бардык дүйнөдөгү мировой державаларга жеткизгенге. Себеби көрүп отурасыңар, бизде же бийлик жок Кыргызстанда, ким башкарганын деле билбейт. Эми билбейм мен, туугандар, жаман көрөбү, жакшы болобу, эми Кыргызстандын келечегине, тагдырына балта чагып коюп болсок эле болду. Ошо туугандар, азыр кетип атам, мына жетейин деп калдым, бир 15 минут, 10 минут калды окшойт. Азыр барып катты берем. Мына катым бар, мына колумда катымды көрдүңөрбү? Мына катты жаздым өзүм, бүгүн отуруп алып. Мен ошо Путинге кайрылып кеттим эле, ошо кайдыгер карабай, Кыргызстан элине жардам берсеңиз, бере турган болсоңуз, прямой бериң. Бул через бул бийлик бербең. Бул бийлик мыйзамсыз деп өз катымда өз оюмду айттым дагы. Ошентип эми азыр кирип чыгам. Куда каласачы. Ошо мына Лубянкага жетип калдым азыр. Мына Лубянка олотобуна. Көрүп атасыңар туугандар. Азыр мына бияка урулам. Сурооңор болсо бергиле туугандар. Сурооңор болсо бергиле, мен сурооңорго жооп берейин, адан көрүм. Ким эфирге чыккысы келсе жазылгыла, эфирге да алып чыгам, кааласаңар. Анан эми моюнга алыш керек да, туурабы? Моюнга алыш керек ал нерсени. 10 жыл мурун эксперттер айткан, бийликке каракчылар келип атат, бандиттер келип атат, чорный келип атат дегенде эч ким укпады эле. Ошол мезгил келди окшойт. Ошол мезгил келди. Ошого байланыштуу мен Кыргызстан келечегине кайдыгер карабайм. Активист катары мен Кыргызстандын жаңы келген муундарга, мага мына окшогон бандиттерден мамлекет түзгөнгө болбойт. Бул бандиттер менен мамлекетти башкарганга болбойт. Кетип атам. О, Лубянка, карачы Лубянканы. Лубянканын алдына өтүп кеттим, карачы. Азыр. Бир 10 канча метр калды экен. Жетейин деп калдым мен, жетейин деп калдым азыр, аны кичине калды окшойт. Сурооңор болсо бергиле туугандар. Азыр мен ошо администрация президентке жетейин деп калдым. Ал жакка киргенден кийин телефондорун алып коет экен туугандар. Мен консультация алсам ошентип айтышты. Телефондорун алып коет, телефонун өчүрүп коет. Анан ошо катың берет кезинен ошол жердеги
прием кылган адам зарегистрировать этет экен каттычы. Анан жообун менин поштама же өзүмө жообун берет экен. Эми жообу кандай болот мен билбейм. Жообу бериши бир айга чейин экен. Эми может 15 күндө өрүп калабы. Айта албайм жообунчу. Ана мен ушу катымда жазып кеткенмин, ушу бийлик менен мамиле кылбай туруңуз, пока булар биздин Кыргызстан аты менен чыгып сүйлөшө албайт силер менен. Тең ата катары себеби биз буларды тааныбайбыз. Кыргыз жарандары. Ошо боюнча катыма жазып чыгып кеттим. Гуманитарный жардам бере турган болсоңуздар, акча бул жагы тиремчи болуп келип атпайбы сурап. Ошондойлорду бербей тургула деп жаздым. Себеби бул бийлик эми убактылуу дейм, мындай айтканда, бандиттер басып алган убактылуу. Аягы качан бүтөт билбедим, бирок бүтөт. Эртеби кечпи. Ошого азыр кетип, ошону ойлонуп, баягы группада жазып кеттим эле. Мен администрация президентке барам, катты жазам. Керек болсо Европага чыгам дедим. Европейский союзга да барам, куда каласа убактым болгондо. Ошо видеону таркаткыла тургандар, таркатып бергиле. Ошо жете турган адамдарга жетсин. Рахмат Батырбек Мырзабаев, ийгилик дейт, рахмат. Эмне боюнча кат дейт. Бул азыркы кырдал боюнча, Кыргызстандагы кырдал боюнча, себеби өзүңөр билесиңер, биздин Кыргызстанды шүмшүк бандиттер басып алды, мындай айтканда. Ошо шүмшүк бандиттердин бийлигин биз тааныбайм, мен дагы тааныбайм, как жаран катары, Кыргызстан жараны катары, активист катары. Ошон үчүн кат жазып атам, бул азыркы убактылуу бийлик, бандиттердин бийлиги. Кыргызстандын мамлекетин басып алды деген мааниде ошо боюнча жаздым да катты. Ошолор менен мамиле кылбай туруңуздар, себеби чыныгы бийликке киче ошо жардам бере турган гуманитарный акча жактан жардам бере турган нерселерди токтото тургула деп ошо боюнча кетип атам. Анан кечээне Талант Мамутов келгенде акча сурап келген. Ошо боюнча да жаздым. Жазып өз оюм пикирим айттым ал боюнча дагы. Ошон үчүн эч ким менен пока чыныгы президент, чыныгы власть келгиче токтотуп тургула. Бул бийлик менен мамиле кылбай турат. Булар бийлик жалаң афер, мошенник, кудайдан жок качкандар, кландар, мафиялар, Кыргызстандын канын ичкендер боюнча да. Ошо боюнча жазып кеттим бир сыйра. Эми жетет деген ойдомун. Ошол мен катым жетет, себеби бул Владимир Владимирович Путин өтө зың баягында айтканда мировой масштабтагы чоң державанын президенти. Бул да бизди карап отура албайт. Бизде эмне болгон кырдалда өз жообун берет деген өз айтып кетпеди беле. У Кыргызстанда чехарда деп атпайбы? Ошо боюнча ошо чехарданы дагы бир тастыктап барып келип атам да азыр. Жана келип калдым окшойт мерде. Президент, администрация президентачы. Азыр кирип кетип атам, азыр келип калдым окшойт. Ошончо туугандар, айдыгер карабагыла. Кыргызстандын келечеги бизге керек. 30 жылдан бери кыйналып бүттүк. Мына мигранттар керек болсо Москвада жүрүп, мага окшогондор президент аппарат администрация президентке кирип атат ошочу. Бул оюнчук эмес мына. Туугандар, мына мен сиздерге көрсөтөйүн азыр. Мына администрация президента Российский Федерация по обращению граждан организация. Мен азыр келем туугандар. Видеону өчүрөм, капа болбойсуңуздар. Себеби берде видео колдонгонго болбойт. Саламатта калыңыздар. Мен чыгам дагы эфирге, каттымын таштап чыгайын. Саламатта калыңыз.